Асановқа Boşlandı. hakikat Kesin. Асановқа Boşlandı. Adalet boluş gerek, hakikatçılık boluş gerek. Suranabız sizlerden. Boşlandık. Asanovka. Boşlandı. Asanovka boşlandık. Boşlandı. Kurslan Asanov qanday gana elin aldında emgeklerdi kıldı. Emin için oşel emgeklerin eski alıp durup, görüp durup, bilip durup bu kamaka oturguzganыңар tуура эмес. El narazыбыз biz. Ötө narazыбыз. Бул жөнөкөй адам эмес да, элдин алдында ушундай кандуу согуштарга кирип өзүн тобокелге салып, элди сактап калайын деген уюштуруу өзүнүн жөндөмүн көрсөтүп жүргөн. Мына кой ташта дагы ушу сактап калайын, онун милдети ушул экен да, милициянын милдети ушул экен. Ошондо дагы ушу элди ушундай кылып немеге бири-бирин өлтүрүп атып барышпасын деп, ушундай чолпонбай болуп, баатыр болуп ошол жерге кирип барыш өзүнчө эрдигин көрсөтүп атса, эмне үчүн эрдигин эске албайт? Эмне үчүн эрдигин эске албайт? Албай туруп муркамакшы туура эмес. Ачыкка чыгарып туруп, мына союз малында биз эскертүү берчүбүз. Мен да жетекчи болуп иштегенмин убагында. Биринчи кылган адамдын замченасына эскертүү бериш керек болчу. Бул көп жылдан бери иштеп, такшалып, элдин алдында көрүнүп калган адамды мындай кылып отургузуп коюп, мындай бар жокту кайгыга салышы туура эмес. Эгерде силер баалабасыңар, сот аткаруучулар, Алла Таала төйдө карап турат. Эрдигин айта берсе, мына эл бардыгы билет. Биз эле эмес, элдин бардыгы билип атат. Мына кечеги эң акыркысын айтайын. Мына Койташ окуясындагы. Же болбосо ошо Тополоңдогу, баягы Ала Тоо Тополоңдогу эл жаштарды чогултуп, ошол жерде козголоң болуп кетпесин деп канча эмгек кылды. Жаштарды чогултуп, ошол жерде дружиналарды уюштурду. Бир жолу дагы ок атылбай, ошол жерде ок атылбай тынчтыкты жеңди ошол бала. Бул эрдигин айтсак өтө көп. Баткенде окуяларын айтайлы. Баткен окуясы болгондо ким барат эле? Курсан Асановтан башка эч ким барбайт. Министрлер же башкалар барыштыбы? Кеч барышат, барса дагы. Курсан Асановду каерде катуу жаңжал чыккан жерде Курсан Асанов ошол жерде болчу. hakikat Kesin. hakikat Kesin. Асановқа Boşlandı. еңбек генералга Boşlandı. Бул боюнча элибиз өзү жакшы түшүнүп турат. Ким кандай кызыкчылыгы бул жерде чоң роль ойноп жатат. Мен ойлойм, биринчиден Асановго жала жабылып жатат бул жерде. Албетте. Мен Асанов элдик генералдын эч кандай тиешем жок. Болгону мен бул адамдан үлгү алып, ички иштер органдарына да кызмат өтөп, ушул кызматка келгем. Мага окшогон жаштар өтө көп. Албетте Асановго мен тез күндө бошолуп кетишине тилектешмин жана каалайм. Жана ушул массалык маалымат каражаттары сиздерден учурдан пайдаланып, бийликтегилерге мен айтып кетким келет. Албетте Асановду боштондукка чыгарып, элибизге кызмат кылууга мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө шарт түзүп берсин деп өтүнөбүз. Бул монтаждалган деп экспертизасы дагы чыкты. Бул чыга электе деле ошол видеону таратканда деле билинип турбайбы, элдин баары эле билип олтурат буну. Буну атайын ошол Курсан Асановго каршы кылып жаткан иштери Курсан Асановдун не только Койташ ош окуялары ага чейин дагы канчалаган мамлекет үчүн, эл үчүн кылган кызматтары көп, аны бүт эл билет. Bunday adamдарды, өзүнүн ишин билген профессионал адамдарды иштештүүнүн ордуна кайрадан тетири болуп жатат. Жалаң бая качып, ошол Тополоң убагында качып кеткендердин баарыны иш козгобой, аларды кайра тайраңдатып, жогорку бийликтерге отурушат. Ошол мен кайрылып кетет элем, урматтуу Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге кайрылып кетет элем. Ошол сотторду МВДнын жогорку постунда отурган кызматкерлеринин баарыны карап, акыйкат чечим чыгарып берет деген оюм бар. Эмне үчүн ошол Койташ деле алайлы. Койташта
министр МВД Кашкар жунушалык эмне үчүн азыркы убакка чейин иш козголгон жок. Алар эмне үчүн качып жүрүшөт. Опунбаевке эмне үчүн иш козголгон жок. Эмнеге алар посторун таштап качып кеткен. Кой Таш окуясында эгерде Курсан Асановдун жаман ою болгондо ошол жерде оружияларды таркатып, тополоңду кылып, элдерди кайрадан күйлөп, ошол жерде андан да катуу тополоң болуп кетиши мүмкүн эле да. Канча элдер өлөт эле. Курсан Асанов өзүнүн профессиясын өтө сүйгөн, эмгекчил, чыныгы генерал деп ойлойм. Асановка! Асановка! Суд не удовлетворил наши апелляционные жалобы. Курсан Асанов оставили под стражей. Это решение совершенно незаконное, совершенно необоснованное. Оно предвзятое, с обвинительным уклоном. Это говорит о том, что был заказ на его содержание под стражей. И тот факт, что его даже определили в колонию, в СИЗО 50, учреждение номер 50, оно предназначено для осужденных и подозреваемых, обвиняемых, которые подозреваются в совершении общеуголовных преступлений, как вот разбой, там, убийство, грабеж, вот такие. Вот для них, для ОПГшников. Зачем его туда определили? Это как раз яркое свидетельство того, что в отношении Курсана Асанова совершается беззаконие. Значит, экспертизаның жиынтығын сот қандай қалады? Экспертизу мы передали, но они не приняли. Вот МВД, например, говорит, что вот там голос не дали, там образец и так далее, для сравнительного. Но для того, чтобы определить, есть там монтаж или нет, там не нужно образцов голоса. Там это техническая экспертиза, она говорит о том, был монтаж или нет, где срезали и так далее. Для этого там, это голос его или не голос, это не важно. Поэтому очевидно, что это дело совершенно не имеет никакой судебной перспективы. Оно уже развалилось и дальше будет разваливаться. Все уголовные дела в отношении Курсана Асанова, они совершенно не имеют под собой никакой доказательной базы. Совершенно не имеют. Поэтому вот они придумают одно дело, потом второе, третье. Койташское дело, там оно фактически разваливается в суде. Потом по октябрьским событиям там 2 дела возбуждено. Тоже никакого. Теперь вот они еще это придумали. Вот. Они, руководство МВД, они пытаются каким-то образом, значит, что-то там найти и скомпрометировать Курсана Асанова. Но у них это не получится. Асановка! Бошондук! Акыйкат! Кепсин! Акыйкат! Кепсин! Асановка! Бошондук!